Казыбек, эмне кылып турасың? Эмнени карап турасың? Эмне мынча ойлонуп? Незер, мына сууну карасаң, аябай улуу, анан сооктуу, коркунучтуу көрүнөт. Ооба, карап турганда эле билинип эле турбайбы? Бул эми жанагы өзгөрүш деген айылдан аралап өтөт да. Келем телекөрүүчүлөр менен амандашып алалы, анан ушул сууну жектей айыл менен таанышабыз. Манай кандай? Сонунда. Салам Кыргызстан. Ассаламу алейкум ардактуу телекөрүүчүлөр. Перзат, карачы дал келгиңдер. Мындан алдыңкы чыгарылышта биз Кызыл өзгөрүш деген айылга бардык. Бунусундагы Кыргызстандын кайсы бир бурчунда өзгөчө бир өзгөрүш деген айылга келдик. Кайсыл жеринде экен? Табышмак болуп атат телекөрүүчүлөрүбүз. Ал айыл Баткен облусунун Лейлек районунун Катыраң айыл аймагынын өзгөрүш деген айылы. Көрөбүз, өзгөчө зыярат кылуучу жайлары бар, таланттары, өнөрлүү, кыскасы керемет жери, өзгөчө эли бар жерде дагы бизди кандай кызыктар күтүп жатат? Биз менен бирге болсоңуздар, алдыңкы мүнөттөрдө чогуу бир элте күбө болобуз. Анда алыстамай жок. Кеттик анда. Өзгөрүш деген айыл бул Советтер Союзунун убагында мурда дара деп аталып жүргөн. Советтер Союзунда колхоз совхоздор куралганда бул жакты токой чарбасы кылган. Токой чарбасы кылганда өзгөрүш токой чарбасы деп 61-жылы аталып калган. Ошондон бери өзгөрүш айылы дейт бул жакты. Эски аты Дара. Кудайга шүгүр Кыргыздын Ават деген уруусунан отурат. Ават уруусу өзү 9 уруу. 9 уруудун бул жерде 5-6 уруусу ушул жерде чогуубуз. Мисалан, Адалакы, Уста, Могол, Ботон, Чолой, Шадек деген уруулар ушул жердебиз бардыгыбыз. Чогуубуз. Ынтымакта. Баткен облусунун Лейлек районунун Катыраң айыл аймагына караштуу Өзгөрүш айылында 1200дөй калк, 270тен ашуун кожолук жашайт. Деңиз деңгээлинен 1700 метр бийикте жайгашкан жерде мектеп, ФАП, мечит орун алган. Элет эли негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенишет. Региондорду өнүктүрүү жана санариптешүү жылына быйылкы биздин 2 мектебибизге кабельный интернет келди. Негизинен азыркы учурда тартылып, анан быйылкы жылга бир көпүрүк салынып атат. 5 миллион сомдук таза суу келди. Онун суммасы 180 миң сомдук турба азыркы учурда орнотулган. Жаштарыбыз өзү демилге көтөрүп, манабу 9 километр Өзгөрүш айылындагы ичиндеги жолду шагыл чуңкурларды толтуруп шагыл салды. Чечилбеген элдик көйгөйлөр, мисалы үчүн азыркы биздин учурда бизде бала бакча жок. Себеби азыркы Өзгөрүш айылында 177 үй бар. Ошол үйлөрдө жаш балдар 175 та жаш балдар отурат да. Себеби азыркы учурда бизде дестат маселеси жок да, чечиле элек. Kele verirler. Bismillahirrahmanirrahim. Kele verirler ballar. Manal yer, nicerat kutu yer, gümbözü şehirde. Gümböz, atap koygan gümbözde. Dövüt aleyhisselam'a. Bismillahirrahmanirrahim. Manal yer, kelgen adamlar icaratga kirip bir duayı fatanı okup mana atap koygan kavur jayı var. Tağır düşüröt da uşul çıkıp 2 rakat nafilde okup Xudodan tilep çıkıp kete durgan bu uşul nemeleri. Bu eski tarihi bu jellerge 3000 kılımdan açtı men bilgenden. Sürüştürüp ne baklanlar. Bu jaka kelip көрөчү. Kele vergiler. Bismillahirrahmanirrahim. Bir selavat kılıp dua kılıp koyak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي من تلاوة القرآن صلوات من اللهم مغفر لنا والولدين والزوجين والجميع والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فضلك وكرمك برحمتك خدا rahmatsın cam ötken olmuşman Allah Teala. Aa biz buга чейин Кадамжай районундагы Чабай деген айылга барганда дагы ушундай дөөт бирим зыярат кылуучу жайына барганбыз да. Ошол жерде дагы ушундай окшоштуктарды байкадык да. Сиз кандай айырмалап өзгөчөлүктөрүн айтып бере аласыз? Асти дөөт бирим тууралуу. Mümkün emi. Asidötüzüm aleyhisselam bul aldığını peygamberlerden boğan. Bugün bir mezgillerde barsa barıp koygandır. Bürok men bilgenden Kıyamatın Olma degen çoğun kitap var. Büyük peygamberlerin tarihası. Oşol kitapta aytat. Üç ele jerge toktoğun Dövüt aleyhisselam da Arapatqa, Türkistan'a anan en ahırı mana bizim Leyle görüyorun özgörüş aylığa toktoğun. Men şul jağın biledik hem. Yani bu kişi de banda olgan. Bassa bayanda olup жүрgöndür endi. Bargan jerlerine, Kadamjaylarına adamlar aziz kılın demek olsa. Mına ol Kavurjay misalan. Bul tagür için gelen. Bunda hiç kanda adamın denesi yok. Her bir icarat kışı yerlerde bu yerde Allah'a üç yolu tagür düşürüyor. Bul Kavurda hiç kim yok. Bul atap koyulgan. Dövüt aleyhisselamın atığı atap öyle koyulgandı. Yani bu yerden çıkalı daha dükkancağa kireye kalgan demeleri o şartta meseleyi körsüteyim. Hani jürümüzler. Jürümüzler. Bismillah. Bunu iki cağı açık mınandayla taşın asılı da. Bada mal kereye başka cağın çaşın bolu olay tolup ketevergenini keyin ben bu yere cevap koydum. Bunu ben gittim 93. yılı yaptım. Eğer cappa konusu bu yerden tolup bütöteledi olayga. Асти дөөт пайгамбардын жолун улаган урпактары болгонбу? Kitapta aytat Kıyamatın Olma degan kitapta Dövüt aleyhisselam toluk tarixini. O şehirde de aytat ki bu kişi işte otkan mezgilde şeytan adam takılette düşüp durup şagirdlerine aytat ekende bu kaçan Dövüt aleyhisselam'a aytkanını kılasın. Fardanı açıp görsen özünde ürgönü olasın da de bir düşüyor eken, iki düşüyor eken, üçüncü düşkönünde bende de makul olup Dövüt aleyhisselam şunda kolumen kamurda iyilip atkanda şunda açıp dik degende. Açıp dik degende pa dep kolu kızıp kuyup ketetekende şunda taş kurganda pencereler taşa kirip ketkende. Anan uşunun gayip bolgan bular kütü oturgan ferdan atsa yok Dövüt aleyhisselam. Uşu oyundan gayip bolgan Dövüt aleyhisselam. Gayip bolgandan bir gün жүрüp maya şagirdlerine ne iş kılalı ana surayt da meçitin sofusuna surat. Biz Dövüt aleyhisselam jogottuk. Kantıp tapsak bulat dese anam meçitin sofusu aytat ki bu meçitke kelip bu kişi namaza kese gerek, kelbe koyboyt. Biroq qaysı takılette kelet, bir Allah bilet. Bu kişini biliş için seler namaza kirip ketkendekin jolga çoktu taşısaňar. Kalgan adamlar çok men işi yok. O kişi şunçalık çoktu bayağıda iş yeri küybet, karmak keter. Çok menen işteşken o kişi, ot menen iştegen. Şunun için o kişi eşi vakta develebeyt ottu. Det. Anan çoktu taşap koyğanda adamlar namazdan çıkkanda adamlar develep kese bir kişi karası daha kalı öyle kavgalı alıp koynuğa salı öyle basa vergen. Dövüt aleyhisselam şul ekende bar şu kişine dualak dep şagirdleri Dövüt aleyhisselam bizi keçirin, biz kata kettik, bizge bir duanızı berin degende süylebeyten baya şagirdlerine başını şunda sayga karap ıma kılat, saydı kara kıla degen, ıma öğret. Saydı şunda karasa bir küçük kolu menen şunda iki putu menen bunda kılıp bir sööktü gacı atkanını körüstet. Gacı atkanını köröt dağı kayra şunda Dövüt aleyhisselam tiktesi Dövüt aleyhisselam aldıda jok bulat. Kayra küçüktüyse küçükte jok bulat sayda. İşte ki şundan ustalar oylanıp oturup birinci ateş gerekti jasap keyin ottun içinden temirdi ala turgan bulganda. Otqa anan şonun başta iş kıla başlagan ustalar. Oga çen iş kıla albay toktop bolgan. Абдан жакшы. Ооба, мына ушундай биз мындан алды Чабай деген айылга барганда да дөөт биримдин күмбөзүнө, ушул жерге көп болгонбуз. Бул жерде дагы көрүп турабыз. Кандайдыр бир окшоштуктар бар экен. Албетте жана аксакал айткандай эле балким Dövüt пайгамбар Кыргызстандын көптөгөн аймактарына барып өзүнүн кем урустачылыгын, кандайдыр бир өнөрчүлүгүн
ушу элге жайылтуу максатында мурас кылып калтырган болушу мүмкүн, аябай окшоштуктар көп экен. Бул жакта абабыз айтып отурганда эле биз казып экөөбүз таң калып, дөөт бирим, асти дөөт бирим бир адам окшойт деген ой келди. Рахмат аба, бизге аябай сонун маалымат айттыңыз. Ушундай маалыматтарды дагы изилдеп, тереңдетип, китептерден карап, кийинки муундарга айтып, мурас калтырып жүрүңүздөр. Бизге уруксат бериңиз. Болуптур, Кудай калса. Болуптур балдар, амин. Жорткондо жолуңар, жолдошуңар кожой кыдыр болсун. Алла Таалам неме тилеп болсоңар, тилек максат мурадыңарды берген болсун, дайыма жолуңар ачык, ишиңер илгери болсун. Кыргызстаныбыз тынч болсун. Аллаху акбар. Яп, демет. Ana жүрүңүздөр. Жүрүңүз. Яп, жүрө, секин, этият бол. Яп, бисмилlah. Kim бар? Арбаңыз жакшысызбы? Ушул жерде бир чебереди жашайт деп уктум эле. Туура эле келдимби, Зарайым? Ал жерде. Ушул жерде ачык асмандын алдында экен да. Мына өзгөчө жер экен. Биз Оштон келдик. Менин айылым көрсөтүүсүнөн. Атым Перизат. Кайсыл жактан чыгабыз эми? Мен атымда келер. Өзгөчө жер табылыптыр. Ай. Киштер да бар турбайбы? Мына караңыздарчы. Аябай сонун экен. Арбаңыз амансызбы эне? Кандай болуп турасыз? Демдөө күчтүү. Сизди издеп келип калдык. Атым Перизат. Аныз жакшы болуп турасызбы? Жакшы, рахмат. Жакшы жүрөбүз. Жок, ушул жерде эле сизге жакыныраак эле болуп турайын. Рахмат, эже. Энеке айтсаңыз, кантип ушул өнөрдү аркалап калдыңыз? Кантип кызыгып калдыңыз? Ден соолугуңуз, мүмкүнчүлүгүңүз чектелгенине карабастан. Себеп кызды окутуш керек болду. Кызды окутуш үчүн ойлонуп ушул ойду таап, ушул ишти баштадым. 2004-жылдан бери ушул ишти иштеп, кызды окуттум. Баткенге коллежге окуучу бүттү, турмушка чыкты, балалуу болду. Жашап атат. Мына эмди ушул ишти улантып, жассан касал болосуң. Сондуктан зерикпестен ушуну жаздын күндө согомун. Ашындай немелерди, машина килем, коржун, анамдай кыздарга сепке жакындоз килем, карыларга, дамлаларга жайнамаз. Бу жайнамаздар Египеттерге кетти. Бетке дагы өзү монча соопчулукка, мечиттерге салып берип жатам. Эми жашагандан кийин сооп керек да. Бардыгыбыз мусулман бандабыз. Ой-өнөгө кредит эттеп берип жатам. Эне бул тиккен кол өнөрчүлүгүңүздү кайсыл жактарга жөнөтөсүз? Кардарларыңыз кимдер? Кардарларым мен ошол азыркы кичинекей кызым Испанияга барып сатат эди. Ол окушка кеткенден бери кылып коем, мана шеттен керектер өзү келип алып кетет. Кимге керек болсо. Көбүнчө кайсыл жактардан алып кетишет? Кайсыл жактарга чейин жөнөтөсүздөр? Жөнөткөнүбүз эмне Кулунду, Испаны, Шүлүктү ана жактарга калат. Чет мамлекеттен дагы кызыккан туристтер болду? Жок, чет мамлекеттерден туристтерге биз көрсөткөнүбүз жок. Көрсөтсөк эмне олар мүмкүн кызыгып калыш керек. Жок, олорго көрсөтпөдүк. Земдай базарда эле алып чыгабыз да. Бул жакта сайлыган саймалар дагы өзгөчө экен да. Баарысы иретинен тизилген. Сиз бунун үлгүсүн, дизайнын кантип ойлоп табасыз? Кайсыл жактардан тажрыйба алмашасыз? Тажрыйбам эле базардан эле мына шуну алам дагы өзүм көргөн кайкалакты эле немеге коюп туруп, фантазиялык иштетип эле. Өзүм эле башымды иштетип чызып дигем. Аябай оор го. Менен бул аябай мээнет да. Канча убакытта бүтүрөсүз? Кечиксем 1 аптада бүтөм. Мээнет керек буга. Сабыр кылыш керек. Зерикпестен отуруп согуш керек. Неме болсоң бул дагы бир жерлери бузулуп калат, бир жерине ката кетип каласың.
Энеке, аябай таң калыштуу, бир тарабынан үлгү алуучу жагдай экен. Өзүңүз экинчи топтогу майып болгонуңузга карабастан, ушул үй бүлөңүзгө жардамыңызды тийгизип, кол өнөрчүлүгүңүздү өркүндөтүп, жакшы сонун нерселерди жаратып келатыпсыз. Иш ордуңуз дагы аябай ыңгайлуу, таза абада, салкын жер экен. Атайын ушул жерди тандап, жакшы орун таап алыпсыз. Эми бала чакаңыз тууралуу, неберелериңиз тууралуу айтсаңыз. Бала чакам тууралуу мен өзүм батыр энемин. 9 балам бар. 3 уул, 6 кыз, баардыгы жайлуу. 35 нерем бар. 4 чеберем бар. Иншалла баардыгы бар. Өзүм майыптыгыма карабастан ушу иштерди кылып, жазында бетке чыгам, кышында үйдө отурам. Кыйналып калбайсызбы басканда? Жок, эмне кыйналсам эмне жашоо басып кыйналбаш керек да. Экинчи топтогу. Экинчи топтогу майып. Топтан чыкканда береки уур жүк болгондо кыйналып Жок, калбайсызбы? уур жүк көтөрбөйм мен, өзүм чыгып өзүм түшөм. Жүктөн ашын неберелерим, балдарым алып чыгып берет. Жардамдашат. Жардам кылаттар. Мына энебиз экинчи топтогу тубаса майып болгондугуна карабастан 5500 сом эле пенсия алат. Пособие да калбайт. Туурабы эжеке? Карасаңыздарчы, 5500 сом менен 9 баланы ушул убакка чейин тарбиялап, үйлөп, жайлап, өз ордуна койгон. Анан дагы кошумча киреше булагы катары мындай таза, нукура жүндөн өзгөчө кол өнөрчүлүгү менен алектенип, бош убактысын ушул жерде өткөрөт. Энебиздин эмгектерин көргөн адам өзгөчө суктанбай, сатып албай кое албайт, анткени сапаты дагы мыкты, кездеменин түрү дагы өзгөчө. Кыскасы, мына ушундай эмгекчил, үлгүлүү энебиз менен абдан сыймыктандым, таанышканыма кубанычтамын. Эне, мен дагы сапарымды улантайын, сиз дагы бар болуңуз, аман болуңуз, ушундай эмгекчилдигиңиз менен кийинки муундарга үлгү болуп жүрө бериңиз. Сен дагы оптукутумузду чай ич. Коюңуз, чайга бара болбой эле коюңуз, отура бериңиз. Жол карып келгениңерге рахмат, чай ичип кетти. Кең турганыңызга жардам берейин, этият болуңуз. Майда. Макул, жакшы. Келип тургула. Сиз турбай эле койбодуңуз да? Жок, чай ичебиз. Келиңиз, жардам берейин. Жүрөм, мен өзүм секейин, өзүмө карап өтүп барам. Geldiniz bizden ayrılma. Ооба. Аябай кооз экен. Görüş. Yok gelip özgörüp keteyim dersiniz de. Ne oldu? Ne? Basayım mı? Balıklar. Balık? Ne? Bu жерде balık bagabı? Oho! Balık çarba turayı bu жерде. Болгондо да форель турбайбы? Аябай көп го. Ey, onu al жақта жүрөт окшойт. Салам алейкум, кадайсыздар, жакшысыздарбы? Азыр мен эсине алат, маек кылып көрөйүн мына балык чарба менен. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы. Өзүңөр кандайсың? Балык сиздики турбайбы? Биздики. Азыр жем чачып атат элем. Бул эмне жем? Şu атайын форельге арналган жем. Аты эмне? Алер деген польский фирма чыгарат. Европадан келет да бул жемдер. Бул жерде канча балык бар? Ал 5000ге жакын балык бар бул жерде. Мына ушул 4 түштүн ичинде. Şu 4 түштүн ичинде. Мына алып көрсөк болобу? Мына мен тутабы. Алып көрсөң бол. Көп түтүп алдым окшойт. Жарым жылдык балыктар. Буларбы? Азыр 250-300 граммдык балыктар бар. Малекту кайдан аласыңар? Малекту Бишкектен алып келебиз. Канча болот соңундугу? Şu 1 gramlık malok alıp geliyoruz. Şunçalık da. Ушунчалык ой, кичинекей болот. 1 gram balık. Анан канча убакта ал канча чоңоет? 1 жылда 1 kilogramga жақын болады да balık. 1 жылда. 1 жыл бою, Анан канча убакыт жем бересиздер? Günlüğe 3 mal jem berебиз. 3 мал. Эрте менен түштө кечинде беребиз. Азыр ушул экиле жерде бар да сизде? Жок, мына өйдө жакта да бар. Бул жакта да барбы? Чоңурактар мындан чоң. Мындан чоң бере ошол жакта Ошол жакта.
Алыспы? Жок, берди эле мына. Барып көрсөк Болот, жакын эле. болот. Жүрүңүз көрөлүчү анда. Жүргүлө. Анда карабыз да. Мына мына. Бул жакта экен да. Чоңдору жерде. Булар канча килограмм чыгат? 1 килограммга жетпейби? Ал бир 700-800 грамм чыгат да. Буларды кайка өткөрөсүз, анан канча сомдон пулдайсыз? Килограмм 400 сомдон эле сатабыз. Ушул Лейлек районунан эле. Бу жерде эс алуучу жайларыбыз бар. Я майда чабактарды. Жүр майдасын көрөсүз. Жүр. Мына майда балыктар ушул жерде. Аябай майда го. Бу азыр 1 айлык балыктар азыр. Айтыңызчы, мен ушундай балык чарба кылыш үчүн биринчи эмне кылыш керек? Башынан иреттеп айтып бересизчи. Биринчи жер табыш керек. Кандай жер? Суу жакын жерде табыш керек. Эми Суу кандай болуш керек? булактын суусу болсо өтө жакшы болот. Дарыянын суусу болсо кыштында том калышы мүмкүн, анан кыйналасың да. Сан музду жарыш керек. Муз үстүн каптап калса балык өлүп калат. Буга постоянно суу бир жагынан кирип, бир жагынан чыгып туруш керек. Кийинде болуп шарылдап алып. Шарылдап алып туруш керек. Андан кийинки этаптар кандай болот? Мындай кыйынчылыктарын жеңиш үчүн дегендей. Кыйынчылыгы карда табыш керек. Кардар. Эми азыр Бишкекте балык чарбалар көп. Аларда уже чакырып атат. Биз деле корпоратив кылып чогулалы. Азыр Россия менен договор түзөлү. Россия азыр 100 тоннага чейин алабыз деп атат балык. Балыкты, ошого жеткирип бериш керек. Ошо планы ошого жеткизип бериш керек болот. Биздин рыбкоздор анчалык объемду эмете албай атат да. Даярдай албай атат. Мына өзүнчө бир азырагын бөлүп койсуз го, эмнеге? Бул акырын ушул жерден сата беребиз, кардарлар келсе. Булар өзгөчө балыктарбы? Жок, мына чоңурактары да, чоңурактарын мындай сорттоп апшерге алып келип. Кармаганга жеңилирээк да бассейн. Жакшы, Данияр ага. Эми мына балык чарбачылыкты көбөйтөрүңүз. Алдагы пландарыңыз ишке ашып, Рахмат. өнүктүрүп, өстүрүп дегендей. Мага уруксат эми, мен барайын эми. Эми атың ким дедиң? Казыбек. Казыбек, дем ушунча келип калсаң, балыктан ос тийип кетем, Ке кармайлы балык. Бересиң эле өзү. Чоңурагынан кармайм. Кандай кылабыз? Кармай беребизби? Кармай. Кана. Кача акча менен? Сеткаңды алып турсаң? Алып турайынбы? Бурчка барганда сала калсаң? Сала бер. Тетти тазыкке сала калсаң? Түшүп чыгарбы. Сала бер. Мына кылайын, мен казак турдум. Bir balık karmayın hep su olup tutuyor trombonun. Bol boşayt. Bu balıktın barın jeyt trombonsak. Күн ысык. Аябай көп жол жүрүп чарчап кеттим. Бирок кызыктуу өзгөчө жер таап алдым. Такты айтканда, мына мен келген жай. Бул жерде туристтерди кабыл алышат. Алыс жакындан келген туристтер ушул жерге келип түнөп, эртеси күнү Кыргызстандын эң кооз болгон тоолоруна саякатка чыгышат экен. Азыр кененирээк маалымат алганы ичкерге кирип таанышалы. Кандай кеттик? Ким бар? Бирөө жарым барбы? Саламатсызбы? Мен Перизат. Менин айылым көрсөтүүсүнөн. Оштон келдим. Туристтер.
Туристтерди кабыл алып жатасыздар? Кудайга шүгүр келген туристтерди кабыл алып. Ошол таанышайын деп атайын издеп келдим. Кызыктуу жер экен деп. Туристтер барбы азыр? Катарынан тизилген үйлөр туратпы? Туристтер келди, бүгүн эртең менен чыгып кетишти алар. Туристтериңиз кайсыл жактан келди? Туристтер бүгүн күндө келгендер Сингапур мамлекетинен жана Швеция өлкөсүнөн келди. Эки группада 16-дан 32 адам болду. Бүгүн күндө алар азыр эртең менен тоого чыгып кетишти. Алар 10 күндүк эс алуу саякаты тооралап келишет. Эми кандай өзгөчөлүктөр менен сиздер туристтерди тартасыздар? Кандай шарттар түзүлгөн? Келген чет элдик коноктор үчүн баардык нерсе даяр болот, өз убагында жүрөт. Биздин Кыргыз мамлекетинин жери ушул Баткен областына караштуу Лейлек районунун эң бир дүйнөгө таанымал болгон жери ушул өзгөрүш айылы, ушул өзгөрүш тоосу болуп эсептелет. Себебин туура айткым келет. Эгер сөз түрүндө эмес, ыр түрүндө айтканга уруксат берсеңиз. Ооба, ыр түрүндө кайра жакшы болот. Өзгөрүш өзү куттуу жер, сулуулугу султанты, мээримин көптүн таткан жер. Асты дөбүт пайгамбар басып өткөн эк жер. Кожоюу Кыдыр колдогон Кудайым нурун төккөн жер. Космостон элип Попович эс алып кеткен ушул жер. Касиети болбосо космостон элип Попович өзгөрүшкө келеби. Кудайым нурун төкпөсө чет элден адам келеби. Пайгамбар басып өтпөсө сыйынып элдер келеби деп. Ушул өзгөрүш өскөн жеримди даңга жала ырдасам, элдерге үнүм жетеби деген бир ой тилек максаттарда жүрөт элем. Мына чагыңыз да бар экен. Бүгүн келип мына Кудай насип кылып силер менен баарлашып, сүйлөшүп, өзгөрүш айылынын бир жакшы жактарын айтып аткан учурум. Туристтерге келгениңерге ырдап бересизби? Колуңузду колуңузга алып. Сөз менен сүйлөп, сөз менен жеткизип, котормочулар аркылуу аракет жасайбыз да. Жакшы. Канча кызматкер иштейсиздер бул жерде? Өзүңүздүн уул кыздарыңыз элеби же? Өзүм уул кыздарым эле үй бүлө менен. Жалпы иштеген айылдын эли. Жалпы иш менен камсыз кылып. Жумуш менен камсыз. Жумуш менен элди камсыз кылып турам да. Демек туристтик тармак менен айыл бир кыйла өнүгүптүр, э? Өнүгүү жолуна түшүп, турмуш тиричилигин өткөрүп жатат, жумуш менен камсыз болуп. Анда агай, бул жака кирип, шарты менен, жатаканалары менен таанышалы кененирээк, э? Макул. Бул жагынан киреличи. Эки адамдык чакан бөлмө экен. Кроваттар баарысы ордорунда. Өзүңүздөр тил билесиздерби же өздөрү менен кошо келеби котормочулар? Котормочулар бүгүнкү күндө биздин өзүбүздө Кыргызстанда жогору окуу жайын бүткөн көп тил билген жаш жигит улан кыздарыбыз ошолор менен бирге жүрөт, бирге иштеп, ошолорго бүт тоонун сырын, тоонун тарыхын, жердин бүт баардык эмелерин түшүндүргөн ошол биздин гид-переводчиктер, өзүбүздүн кыргыз жигит кыздар болуп эсептелет. Бирок мен өзүм алсам кичине орус тилде гана, англис тилде 25-30% сүйлөй алам, түшүндүрүү жолу менен. Ошентип бүгүнкү күндө биз туристтерди кабыл аткан убагыбыз. 30%, 25% англис тилин билем деп калдыңыз, сизди бир сынап көрөйүн. Мен Кыргызстанга келип, жаратылышына абдан суктандым. Англисче которуп бериңиз. I am mountain Kyrgyzstan, beautiful mountain, good деген эме менен ушуларды түшүндүрүп ушундай кыскасы түшүндүрүп ошондой эмеге жеткирүүгө кичине бере алабыз да. Эң сонун колдон келишинче аракет кылып, жаш бир топко барса дагы же ичкеле туристтерди тейлеп жатыптыр, азаматсыз дейбиз. Ушинтип тейлөө сапатын жакшыртып, Кыргызстаныбыздын кооз жерлерин чет мамлекетке таанытып бериңиз. Көрүп сүйүндүм. Ишиңиз илгерилей берсин. Анда мен дагы ошол сыртка чыкканда туристтерди сиздер тарапка жөнөтүп коеюн. Рахмат. Мына тоолорго келет экен да, ошондо. Тоолордун бүтүн ошол дүйнө жүзүгө таанылмаган тоодун улуулугу, сулуулугу өзү ак суу өзүнө тартып турган ушул тоо. Бул биздин Лейлек районундагы 3535 метр бийиктикте деңиз деңгээлинен турат. Сокусу менен каптаган мына сулуулугу, улуулугу истена астыдан чокусуга чейин 1800 метр бийиктикти багынтып турат. Тоодун истена өзү чокусу. Чындыгында суктанарлык жер, суктанарлык тоо экен.
Oyun bul жакта болуп атабы? Ошол жакта болуп атат. Силер дагы ошол жакка шашылдасыңарбы? Ооба. Ошондо тушоо кеси дедиби? Ооба. Чуркайт келсиңер да. Жакшы. Охо, бул жакта жаш балдардын баары бул жакта чогулуп алып турго, Ооба. Кандайсыңар? Жакшы? Ой, азаматтар. Тушоо кеси салтына келдиңерби? Чуркайлы деп. Жаллан күлүктөргө кыздар да келиптир да. Охо, ол жакта эжелер турабы дейм да. Азыр мен ошол жакка барайын, силер бул жерде туруп турула, Анан чуркайсыңар, макулбу? Аларды чуркатылайбы? Охо, токтот. Азыр чуркайсың да? О, кандайсыздар эжелер, жакшысыздарбы? Келдик. Şu айылыңыздарда тушоо кеси той болуп атат дегенден туш келип калдым. Айылыңыздар эми өзгөчө. Мен айылым көрсөтүшүнөн келдим. Жакшы тоюну кылып атабыз. Могу кичинекей кыздым бе? Ой, ширинде. Бул жакта жаш балдар даяр туруп калыптыр. Анда чакырбайсыздарбы? Келсин да? Макула, анда балдарды. Байлап. Жүгүрүп кыз болосун. Жикелет азыр. Эми чакырабыз дейм, Кана? Ана балдар даясыңарбы? Эмесе чуркап ким биринчи келсе ошол кайчы менен ала жипти, Раиданын бутундагы ала жипти кесебиз балдар. Эмесе даярдангыла. 1 нар жак. 2 3 жүгүр. Ала жибиз кырксын. Мына силерге окшош жүгүрүп кыздардан болсун. Кач кыла эми. Нонкулап туруп баштыртасыз. Охо. Жетеле. Ой, электи тоголоткон салт бар экен да силерде? Энекелер, эми бул тушоо кесүү деп эми бул кандай салт эми бул кыргызда? Тушоо кесүү бул ата бабаларыбыздан калган салт. Бул ала жип, баягы ата бабаларыбызда ала жип таптаа деген кеп бар го. Себеби ала жип таптаа деген себеби бул турмушта кара дайым ээрчип жүрөт. Ошону дайыма ээрчип жүрөт. Ошону жеңип бала дайыма өзү мындай жүгүрүк болсун, токошуп, бала мындай жыгылып, бала ошентип туура басыш үчүн ошол тушоо кесип жөрөлгүч. Жаш балдарды баягы жүгүрүп калган өспүрүм балдар чуркатат экен. Ошол өспүрүм балдарды чуркатабыз. Чуркаганда эң биринчи кайсы бала жүгүрүп келсе, ошол бала келип бутуну да тушооду кесет. Анан кийин эң биринчи келген балдарга ушу өзүбүздүн белегибиз бар. Кандай белек бересиздер эми? Уул балдарга мына машиналарды беребиз. Ясыр келди, Ясырга муну беребиз. Бул Салихага. Экинчи бул Салиха келди. Кыздарга муну белекти беребиз. Бул үчүнчү келген балдарга Мираж келди. Рахмат. Бул балдар эми ушундай жүгүрүк кыз болсун. Ушундай жүгүргөн, ушундай чыйрак уул кыздардан болсун деп тушоо кесип болот экен да. Ошо Раидабыз бактылуу кыз болсун, жүгүрүк кыз болсун, элибиздин жерибиздин керегине жараган кыргыздын жүгүрүк кыздардан болсун. Борсоктогу таркатат келсе. Энди жакшы, бул нан деген жакшы нерсе да. Нан бул эң ырыскы, нанды кызга берип коем мен, Тоя келсиңер. Ана чоң рахмат эжеке анда. Жүргүлө биздин үйгө барып кичине мына айылыбыздан нан кооз жеп, чай ичип кеткиле. Тоюң майрамдык малай дагы да уланат экен да. Аябай саным алды. Убакыт болуп калыптыр азыр. Маршрутка келе турган деле убакыт болуп калыптыр. Анда теле көрүүчүлөр менен коштошуп алалы. Казыбек, билесиңби? Кыргызстан керемет өлкө. Кайсыл гана бурчуна барбай эле жагымдуу таасирлер менен кайтабыз.
Айтор чарчаганың дагы билинбейт да. Бүгүнкү каармандарым дагы өзгөчө жүрөгүмдү элжирет. Айрыкча бир 67 жаштагы чеберени бар экен, укмуштуудай. Өзү мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы, бирок үй бүлөсү үчүн, эли жери үчүн болгон жардамын аябайт экен. Ушунчалык таасирлендим. Колдон келишинче жардам берем деп сөз бердим. Бердат, мен балык чарбадым көп. Аябай өзүм балыкка кызыкканым үчүн балыкка дейин жатып эле калбадым. Мындайча айтканда эргүү алыпсың да, Анда маршрутка келсе токтотобу? О, мынакей өзгөрүш баткен дейт го. Чык, Берзат. Бизди да ала кетиңиз. Мынашет бул айгы сапарыбыз аяктады. Кийинки көрсөттө көрүшкөнчө саламат болуңуздар. Биз кеттик башка. Айыл канчалаган жашоочуларынын суу менен камсыздыгы бар. Катыран айлаймагын кызыл өзгөрүш деп алдым. Өзгөрүш айыл.